Ырчы Кундуз. Асел азырынча телефонун колуна кармай элек. Туура түшүнүңүздөр. Асел Кадырбекованын сахналаш досу Ырчы Кундуз Канатбек кызы анын учурдагы абалы тууралуу айтып, талкууга алынган окуя тууралуу жазды. Асел үй шартында дарыланып жатат. Азырынча телефонун колуна кармай элек. Туура түшүнүңүздөр. Аселге үй бүлөсүнө дагы да сиздердин жылуу сөзүңүздөр менен гана колдоо керек деп жазат ал. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Мык Бешекеев, Гүлбү Аяшым, бул сенин кызың. Биз болбосок да сен өзүң узатып, өзүң өкүл ата болосуң деген. Сезимтайым, Залкардын Даниги. Ошентип мезгил закымдап учуп, бакыт туруңа кондуң. Сен төрөлгөндө ата-энеңдин кубанычына кошулуп кубанып, ат коюу жоопкерчилиги мага жүктөлгөндө, улуу сезимдерге оронуп, атыңды Сезим деп койгонумду эстедим, кызым. Бийик кыялдарга бөлөнүп, сенин чоңоюп келаткандагы наристе мезгилиңе жетелендим. Раматылык Гүлбү Аяшым, бул сенин кызың. Биз болбосок да сен өзүң узатып, өзүң өкүл ата болосуң деген сөзүн эстеп селт эттим. Эчен жыл мурун жөн гана кубанычтан мени жакын санап айтылган ушул сөз алар чын эле жок болгон чындыкка айланбай эле койсо эмне аттиң? Эсил кайрандарым, экөө тең жаныңда болбогонуна жүрөгүм тилинип, сыртым жылмайганы менен ичимди жалын аймап турду. Сезимтайым, буйруса теңиңди таап, Бек Султандай азамат менен кол кармашып, турмуш деген узак сапарга чыктыңар. Сапарыңар байсалдуу болсун, асылдарым. Өмүрдө өзөк өртүңөр күйүттүү болбой, өрүшү толгон сүйүктүү жубайлардан болгула. Ый болбой, ырыскы төгүлгөн сый бүлө болгула. Турмуш жолуңарда жаза баспай, арулап таза баскан ширин түгөйлөрдөн болгула, алтындарым. Нурзадам экөөбүз Элмикем менен Күкүчтүн ордун толтура албастырбыз. Бирок алар каалаган өкүл аталык, өкүл апалык милдетти өмүр өткүчө ыйык сактайбыз, садагаларым. Элмирбектин көзү тирүү барында эле ушул күнгө болжолдогон жакшылыкты токтоткон жокпуз. Буйруса ата-энеңдин арбагы ыраазы болгондой мыкты бүлө болоруңа ишеним чоң, кызым. Сөзүмдүн аягында Эмикемин батасын берейин. Кудурет кубат болсун. Кубанычыңар булак болсун, балдарым. Куш бооңор бек болуп бактылуу болгула, алтындарым, деп жазды Сыймык Бешекеев. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Сооронбай Жээнбеков, Адинай Мырзабекованын атын Бишкектеги жаңы паркка берүү керек. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 11 августта Бишкек шаарынын түштүк тарабында жаңы түшүп жаткан сейил багы менен таанышты. Бир нече спорт аянтчалары жайгашкан сейил багын кыдыруу учурунда президент баскетбол, волейбол жана воркаут машыгууларына күбө болду. Паркты кыдыруу учурунда Сооронбай Жээнбеков Борбор калаадагы мыйзамсыз менчикке өтүп кеткен жерлерди кайтарып, эс алуу зоналарын көбөйтүү керектигин айтты. Ошондой эле өлкө башчысы пандемияга каршы күрөшүүдө баа жеткис салым кошкон дарыгерлердин анын жана ыктыярчылардын элесине арнап жаңы сейил бакка Адинай Мырзабекованын атын коюуну сунуштады. Замандаштар өз баатырларынын элесин түп өлкө сактап калууга аракет кылышат. Биз да Адинайдын элеси көп жылдар бою сакталып калышын каалайбыз. Бул сейил бакка келген ар бирибиз Адинайдын жана биздин баатыр дарыгерлерибиздин жаркын элестерине таазим этели. Адинай келечекте дарыгер болууну кыялданып жүрүп, илдетке каршы алдыңкы сапта ыктыярчы катары күрөшүп жатып, өз өмүрү менен кош айтышты. Мындай кызды тарбиялап чоңойткон ата-энесине таазим этем жана терең кайгыруу менен көңүл айтам, деген Сооронбай Жээнбеков. Жаңы сейил бак 8 гектардан ашык аянтты ээлейт. Анда спорт аянтчалары, велосипед жолдору, 300 орунду амфитеатр жана медпункт жайгашкан. Бүгүнкү күндө бардык жумуштар аяктап, сейил бак жакын арада пайдаланууга берилет. Белгилей кетсек, Адинай Мырзабекова Бишкектеги стационарлардын биринде ыктыярчы медик болуп иштеп жүрүп каза болгон. Ал 14-июлга караган түнү стационарда жумуш аяктагандан кийин эс алганы жатып, ошо бойдон өзүнө келбей каза болгон. Ал көзү өткөндөн кийин эрдик медалы менен сыйланды. Маалымат булагы Репортер Чекит KG.
Асылбек Жээнбеков парламенттик шайлоого катышкысы келбейт. Буга чейин ар кандай имиш уудуу кептер айтылганына карабай, президенттин бир тууганы парламенттин учурдагы депутаты Асылбек Жээнбеков азырынча эч кайсы партиянын катарына кире элек. Демек талапкерлер тизмесинде жок. Бизге жеткен маалыматтар боюнча ал дегеле алдыдагы парламенттик аламан байгеде ат салышууга көңүл сүнбөй турат. Сыягы оозуна алы жетпегендерден Кокуй Жээнбековдор баарын басып алды деп чыкчу курдуу доматын алыс болгусу келсе керек. Бирок саясаттын түшкүр тим койчугу Асылбек мырзанын алдын артын өтүп, өздөрүнө тартууга аракет кылган партиялар арбын. Эгер мурунку чакырылыштагы жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков кайрадан эл өкүлү болуп калса, Биримдик партиясынын катарына кириши мүмкүн. Анткени бул партияны түптөгөн саясатчылар менен ал пикирлеш, саналаш экендиги белгилүү. Айтмакчы, бүгүнкү күндө Биримдик партиясынан башка шайлоодо ат салышмак болгон дымактуу партиялардын көпчүлүгүнүн талапкерлер тизмеси болжолдуу турда ачыкка чыкты. Азырынча тизмесин жашыруун кармаган Биримдик баарын тыкыр электеп өткөрүп, өз талапкерлерин элге анча белгисиз. Бирок жалаң таза, абийирдүү адамдардан курап шайлоочулар үчүн сюрприз жасагысы келип жаткан сыйт. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Самара Каримова Биримдиктен мекеним Кыргызстанга секирдиби? Ырчы Самара Каримова Биримдик партиясына киргени тууралуу маалымдаганбыз. Анан ал тизме менен шайлоого да аттанмак. Бирок кийинки мезгилде Самара Каримова мекеним Кыргызстан партиясына өтүп кетиптир деген ушактар соц тармактарда тарап жатат. Анын себеби мекеним Кыргызстан партиясы шайлоодо алдыңкы ордунга өтөт деген сөздөр таралууда. Анткени ал партияны Райым Матраимов каржылайт. Биримдикке кирген бир топ азыркы депутаттар дагы мекеним Кыргызстанга өтүп жатыптыр деген ушактар тарап жатат. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Саламат Садыкова, сөзүмдү бурмалап жатышат. Барыңыздардан сакалчан, момун, мусулман ага-инилеринен кечирим сураймын. Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкова анын аялдарды кадырлайлы деген сөзүн журналисттер бурмалап жатканын айтып, элге кайрылуу жасады. Урматтуу улуу даанышман кыргыз калкым. Ар бирибиздин өмүр жолубузда абирге, ырыска, шерик ички ыйманыбыздан берекебиз артсын. Жараткан берген өмүрүбүзгө куруу жала, доматтардан оолак кылсын. Менин жакшыны айталы, жакшылыкты ашыралы, акыл эстүү энелерден тарбия алган билерман билимдүүлөрүбүз теманы өзгөртүп, бул өмүрдүн кызыктуу бизге жете элек. Бакытка барчу жолдорундагы трактарынан, данышмандардын хикматтарын ачып берсеңиздер, сиздердин этектей өйдө да коомго пайдалуу айттарыңыздарды уксак дегенимден сөздүн төркүнүн, теманы өзгөртүп, жеке пендечиликтин ызы-чулуу маскарлоо ар кандай коркутууга такап койгонуна бүгүн 4-5 күн болду. Менин алам 4 желесиндеги баракчаларымдан акылга сыйбаган басынтууларга түшүгүп, аргасыздан жалпы кыргыз элинин алдында айыптуу болсом, тигинти, баланчанын баласы, түгүндөй сайт бурмалап койгон узун аңгеме кылбайын деп чечтим. Кимдир бирөөлөрдүн алдында актанып тургандай абалда эмесмин. Болуу жалпы коомчулукта тынчылыктын болуусу бүгүнкү кырдаалда башка маселе. Эгерде мен кимдир бирөөнүн жеке адресине сөз айтсам, өзгөчө сакалдуу мырзалар, жаңылыш бурмаланып темасын карап желеде жээлип турган мезгилдин ак карасына бир кудайдын калыстыгына таянамын. Сиздердин сакалыңыздарды айтайын дебедим эле. Сакалдуу акылдуу даанышман чойронуп аял, эне ыйыктыгын сактап, коомдун назарында айтар, жасар иштерибиздин кадыр-касиеттеринин берекесин башкараак өңүттө айтса дегеним үчүн бардык сакалчандардын алдында айыпка бурбаңыздар. Момун мусулман элимдин көйнөктү узун кийгенин, жолукту салган аял ыймандуу экенин секелек кезимден дене боюмдан сиңирген, тааныган аялзаты катарында ылайым сакалга доо кеткен болсо бир менин жаңылышыгымдын алам жаркырасын. Барыңыздардан сакалча момун мусулман ага-инилеринен кечирим сураймын. Ар бириңиздерге оомат, өмүр берсин жаратканым дейт эл артисти. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG.